Үстүздөгү жылдын 8 январга караган түнү саат 12:30 чамасында дал ушул үйдө өрт кырсыгы катталган. Өрт кырсыгы катталган учурда бул үйдө 3 жана 2 жаштагы 2 балдар болгон. Ал балдардын бири тилекке каршы ошол өрттүн кесепетинен газга ууланып каза болуп калган. Окуя катталган учурда наристелер үйдө жалгыз болгон. Жалгыз эне балдарын уктатып, электр жалытуучу жабдыктарды жандырган бойдон өзүнүн жумуштары менен көчөгө чыгып кеткен. Адистер өрт электр жылыткычтарды туура эмес пайдалануудан келип чыкканын такташкан. Себеби куткаруучулар барган учурда үйдүн ичинде жандырылган абалда зымдары ээрип кеткен электр жылыткычты табышкан. Ошондой эле турак жайдын 2 бөлмөсү ичиндеги мүлктөрү менен күйүп кеткен. Тактоо иштерин жүрүшүндө ал жерде апасы түн жарымда келгенде ошол бөлмөлөр түтүн экендигин көрүп ачкандан кийин анан балдарын ооруканага алып жөнөгөн жеке автоунаа менен. Куткаруучулар жеткенге чейин эле ал жерде батирде жашаган жарандар ал жерде түтүнгө уланган 2 жаш баланы ооруканага алып кеткендиги белгилүү болгон. Тактоо иштерин жүрүшүндө ооруканага жеткенде 2020-жылкы бир жаш кыз каза болуп калгандыгы аныкталган. Мен чыктым, аке скорый чакыр бериң деди, скорый чакыр бердим. Скорый чакыргынча машинасына балаларын салды, батиске, эр-охатын. Атасы менен атасы да эди. Мен ушундай деп ойлойм да. Анан алар кетиш менен мен сразу пожарныйга салдым. Иске ууланган 3 жаштагы уул бала оор абалда жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Учурда абалы канааттандырарлык. Бирок дарыгерлер андан пневмония бар экенин аныктагандыктан жакын арада башка бөлүмгө которушмакчы. Келгенде абалы оор, өзүнү билбей, жанагы мындай медицина тилинде айтканда заторможенный, сөзгө жооп бербеген абалда келген. Врачтардын жардамы менен ошол берилип аткан дары жардамдар менен азыркы күндө абалы бир топко жакшы дейт. Тамак ичип атат, сүйлөсөң сөзгө жооп берип атат. Бирок ошо өпкөсүндө азыр рентген тартылды эле. Ошо пневмония деп атат. Балким бул ошол ууланып, ошонун кесепетинен пневмония оорусу дагы ошол болуп калды да. Бул окуя Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө маалыматтардын электрондук журналына уулануу болуп катталып, териштирүү иштери башталган. Эске салсак, облус боюнча жыл башынан бери мештен чыккан иске уулануу боюнча 2 факты катталып, жалпы 7 адам жабыркап, 1 киши каза болгон. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.